Шаарыбыздын батыш тарабындагы бул аймак облустук мамлекеттик мекеме уюмдарга бөлүнүп берилген. Андыктан ар бир мекеме кызматкерлери жалпы ишембиликте өз аймактарындагы кышы бою чогулуп калган таштандылар менен жалбырактарды тазалашты. Аскар Кагаздиев Талас облустук сотунда эмгектенет. Ал башка кесиптештери сыяктуу эле жалпы иштен калбай, шаардын тазалыгына өз салымын кошту. Анын айтымында ар бир жаран өзү турган жерди өзү эле тазалап турса, жалпы жаратылыш жанданып жаткан мезгилде дагы көркүнө чыгып кулпурат. Атайын бекитилген жерде коллектив менен келип тазалыкты сактайлы деп тазалап атабыз. Иш-чара жүрүп атат. Жакшы. Кандай карайсыз? Абдан да. Ар бир жерде тазалык болсо, бул ар бир адамдын көркү деп эсептейм да. Таза болгон жер бул жакшы. Дайыма тазалык сакташ керек деп ойлойм да. Ишембиликте дайыма коллектив менен дайыма чыгабыз. Дайыма шу иш-чарада, ишембиликте өзүбүзгө бекитилген жерди, иштеп аткан жерибизди тазалап, тазалыкты сактаганга аракет кылабыз. Ал эми бул Чолпон Мамбетов атындагы облустук биргелешкен ооруканасынын дарыгер медайымдары. Тыным албаган жоопкерчиликтүү ишине карабастан аларда өздөрүнө бөлүнгөн аймакты минтип, ынтымакташып тазалоодон өткөрүштү. Анткени айлана чөйрөнү жана жеке адамдын гигиенасынын таза болуусу канчалык маанилүү экенин жакшы түшүнгөн кесип ээлери, дарыгерлер. Тазалоо иштери жакшы аябагандай. Бүгүн бардык жааматыбыз чыгып атат. Больница боюнча чыгып атабыз. Кимибиз бош болгон болсок, бул жакка дагы бөлүштүк. Больницанын өзүнүн тегерегинде дагы тазалоочу жерлерибиз бар, ошол жакка дагы бөлүндү да. Жакшы, Кудайга шүгүр. Өзүң таза болсоң, коом таза болот дейт го. Тазалыкка жакшы карайбыз. Мана жакшы, Кудай буйрса, ооба. Тазалыкка келгенден кийин бардыгыбыз деле ушундай көңүлдүү. Кышта чогулган нерселердин баарын жыйнайбыз. Андан кийин актоо иштери болот. Акиташ беришет өздөрү. Ошо боюнча актап чыгабыз. Облустук жалпы ишембиликке бул күнү шаар ичинде, анын сыртындагы чоң жолдун боюндагы аймактар жана райондордо мындай тазалоо, таштандыларды жыйноо иштери жүрдү. Ыйгарым укуктуу өкүлү Эрмат Жумаев да жалпы ишти аппарат кызматкерлери жана уулу менен биргеликте колго алыш кылды. 3 айлыктын алкагында мына биринчи ишембиликти баштап атабыз. Элибизде айтылгандай жаз жарыш күз күрөш дейт. Жазгы баягы ишембилик иштери, дегиле андан сырткары жазгы талаа иштери бардыгы тең өзүнүн нугу менен жүрө баштады. Азыр акырындан иштерди баштап атабыз. Кудай буйрса мына күн жылып баштады акырындан. Тоң кетип, буйрса ойлойм быйылкы жыл жакшы ийгиликтердин жылы болот. Мекенибиздин, өлкөбүздүн, областыбыздын тазалыгын өзүбүз сакташыбыз керек. Ошондо гана биз толук кандуу мындай бир жакшы ийгиликтерге жетише алабыз. Бирок албетте биз утурлай бат-баттан арт-артынан тазалап турабыз. Бул быйылкы жылдын эсебинен башталган биринчи ишембилик. Ал 3 ай бою облустун тазалыгын иретке келтирүү жана жашылдандыруу багытында көчөттөрдү отургузуу иштери уланмакчы. Рахат Бекшалиева, Нургелди Ашубеков, Эркинай Жумабекова, Талас шаары.